Assalamu alaikum урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Жараткандын мээрими менен кайрадан сапарда жүрөбүз. Азыр Европанын чордону болгон Германиядабыз. Штутгарт шаарына келдик. Бизди ушул жактагы мекендешибиз Айжигит деген азамат жигитибиз тосуп алды. Айжигит, азыр биз кайсыл айылда жүрөбүз же кайсыл шаарда? Азыр биз Штутгарттын жан-жак бөлүгүндөгү Херенберг штатында, кичинекей Район деген сыяктуу. район сыяктуу. Азыр ошол жерде ушул жерлер мына азыр биз көрүп аткан жерлер элдер басуучу атайын жерлер. Бул жерде көбүнчө дем алыш күндөрү көп басышат. Апта ичи дагы көп басышат. Ол сары эмнени билдирет? Сары сызык, сары тилке. Могу сары сызык бул негизи элдер баса турган жер. Бул жагынан унаа жүрө турган жер. Ушул жерден жаш балдар менен мисалы Сөзсүз бөлүп отурбай эле ушундай тилке менен деле бөлүп койсо болот экен, атайын. Маселен, бир жашыл тилке калтырып ар жагына куруп отурбай эле, ушинтип койсо деле болот экен. Анан мына үйлөрдү кара, качан курулган үйлөр ушулар? Булар 1800-жылда курулган, 18-кылым болуп калат. Ошол жылдарда курулган үйлөр. Анан немистердин эң мындай жакшы мындай фокус койгон жери бул мурдакы нерселерге колдонууну, анан мурдакы үйлөрдү колдонгонду аябай жакшы көрүшөт да. Мисалы биз мэриясына барсак делечи, мэриясында бүт отун менен жасалган илгерки 1700-жылдагы мэриялары бар да. Кеп сыртында эмес, анын ичиндеги иштер турбайбы? Эми карагыла, мына биринчи эле сабак ушул. Эгерде сапаттуу курсаң, узакка турат деген эле сөз. Бизде мисалы аталар курганды балдар кайра бузуп, улам жаңылап, мода кубалап, буга канча энергия кетет, канча акча кетет, канча убакыт кетет. Эми кара, мына жерде деле мисалы. Mo илгерки терезелердин сырттары калып калган да, отундарычы мына. Илгери ушуну мындай жабып коюшкан, жагы күн тийбесин депчи. Мындай каникул бир жака кетип атканда ошолорун жабып кетишкен да. Илгерки отундары менен калган. Көрдүңбү, ушул тарыхты да сыйлагандыктын белгиси. Керек нерсе убакыт кетиш керек болуп атат да. Мисалы булар эл аралайт, туризм кылып, дүйнөнү көрүп келишет, ошого акча топтойт, илим билимге, мындай өзүн өзү өнүктүрүүгө. Анан буга окшоп үйлөрдү улам жаңылай бербей, сапат салып коет экен, анан жакшы сактайт экен. Кептин баары ошондо экен да. Бул дыйкан талаада турабы? Ооба, дыйканчылык жагы. Буудай. Ооба. Карачы кандай мындай берекелүү. Демек, өзүнчө технология менен эгет. Ооба. Бир жол жоболорун жакшы билет болуш керек, чачып коюп эле аңгарап отурбай. Эмнеге мен маани берип атам, бир дагы мал жок экен. Мисалы, мына карасаңыздар, могу жерде атайын трактордун изи турат да. Ушул трактор менен өтө мындай техникасы көп буларда. Техниканын жардамы менен мына ушул 2-3 жерден трактор жүргөн да. Бул дегени узун темирлери бар. Будайларды ошолор менен эгип кетет да. Анан бул жерде мындай жакшылап карасаңыздар, огарык деле жок да. Сугаргангачы. Германиянын баары эле билишсе керек, 2-3 күндүн биринде эле жамгыр жайт. Могулар ушу жамгыр менен көгөргөн нерселер да. Биякта токойлор, талаалар, бир да арык жок. Сугара турганчы. Кара, мен эмнеге ыраазы болуп атам? Кадимгидей чөптүн жыты, бул жакта чымчыктар. Негизи мен бирдекени түшүндүм. Өнүгүү деген жалаң эле бирдемелерди кура бериш эмес. Эккен жерлерди сакташ, жашыл кылыш, жандандырыш, кептин баары ушунда экен да. Кара. Болбосо буларда эмне каражат жокпу, баардыгын брусчатка менен басып койгонго. Жашыл зонага аябай маани берет экен. Сен келгенде эмнеге маани бердиң эле? Мындай таза абасына деп айттың беле? Ооба. Мен башында келгенде ошол немис үй бүлө тосуп алган да. Чыкканымда кадимкидей мындай таза аба билинген да. Мына башкача болуп урулган. Анан жаратылышы деле сонун, кыскасы баардык жагы деле мындай сонун болуп мындай сезилген да. Азыр деле мына карасаңыздар, могу жерде мисалы машина жүрбөйт. Атайын элдер үчүн мындай элдерди сыйлап, ушундай салып койгон. Коляска менен мисалы бала бакчадан алып чыгып деле ушундай келе берет да. Буяктан үйүнө каттап, балдары менен, кичинекей велосипедтер менен машинага чыгып кетти, бияка болуп кетти деген турган нерсе жок да. Баса кара. Ошол адамдардын жөө жүргөнүнө шарт түзүп,
мындай экологиянын сакталышына шарт түзүп, баардыгын ойлогон өнүгүү деген ошол экен да. Мен мурда бала кезде ойлочумун, жаш кезде ойлочумун, өнүгүү деген бул завод фабрикаларды куруш, анан бака жака иш болсо, анан баардыгын асфальттаса, баардыгын заманбап кылса деп көрсө, жаратылышты сактаган деле өнүккөндүктүн белгиси экен. Ооба. Канчалык өлкө өнүксө, бул туруктуу өнүгүү деп коет го, экологияга да көңүл бөлүп кете алса, ошол мамлекет чындап өнүккөн мамлекет экен да. Анан баягы айтып берди го келатканда, эмне үчүн бул мисалы тамбаштар тик, карасаң тик, Ооба. аябай тик салынган да. Себеби эмне экен ушунун? Ушул тик салынганын себеби илгери мурда 1900-1800 жылдары кар өтө көп жаачу экен да. Мисалы немис кошуналарыбыз менен сүйлөшүп калып айтабыз да. Эмнеге бардык эле ушундай десек, биздин ата бабаларыбыз айтат дейт, өтө көп кар жаайт эле дейт да. Ошо кар эртерээк мындай түшүп, сыйгаланып кетсин деп ушундай кылат дейт да. Азыр эми кар азайды, бүт дүйнөдө азайды. Ооба. Мисалы мындан карасаңыз, азыр үй ушул илгерки үй экенин мындай далилдеп турат да. Азыркы салынып аткан үйлөр жанагындай вилла сыяктуу, тамбашысыз деле мындай тик эмес да. Олар бүт баары ушу илгеркилер. Бирок сапатына баа берип атам. Бизде мисалы аталар салган үйлөрдө балдар жашап атат да, бузуп кайра салыш мода болуп атат. Ошого мен дагы ойлоп атам да, сапаттуу бир салып коюп, убакытты илимге, билимге арнасак, өсүп өнүгүүгө арнасак, дүйнөнү тааныганга арнасак. Анан мына бул жакта алма турат, өсүмдүктөр турат. Булар бул жакта да бышат экен да. Ооба. Бышат, бирок биздегидей эмне теришеби булар дагы? Жок, булар теришпейт да. Мисалы эми керектүүсүн алат, мисалы могу бышат, бышкандан кийин 1-2 килограмм жешсе жешет. Өткөндө сурадым, эмнеге баягы жылы түшүп эле жок болуп кетти десем, муну тергенге убакыт жок дейт да. Тергенге убакыт жок, алып барып сок кылганга дагы убакыт жок дейт да. Булар бизге окшоп как кылбайт. Жок. Сок кылыш эмне кылат? Атайын цехтер бар буякта. Атайын биякта цехтер бар. Ошол жака алып барса, сок кылып берет. Ошол жерден жарымын мүмкүн өздөрү алат, жанагы иштеткен акысы үчүнчү. Мына бул заманбап үйлөр окшойт, Булар ошо жаңы курулган үйлөрдүн караңыз. Мындай жакшылап карасаңыз, мына ушул кичинекей эле үйдө 2-3 үй бүлө жашайт да. Могу азыр бирөө жашабайт да. Түйүнкү этажы бирөө, үстүнкү этажында бирөө. Дагы ортосунан бөлгөн, дагы нарагында бирөө. Эл аз да. Демография проблемасы болуп атпайбы? Булар жылдан жылга төрөт азайып, карылар көбөйүп, эл азайып баратат. Негизи курулганда бир адамга курса керек эле. Ооба. Илгери айтышат да, биздин балдарыбыз көп болгон дейт, немистерчи. Ошондо чоң-чоң үйлөрдү курушкан экен да ушундай. Азыр эми бирден же болбосо экиден балалуу болушат. Анан өздөрү бир эле бурчунда жашашат. Калганын ижарага берип коюшат да. Ээси бар, анан ижарага берет да тура, ошон үчүн да. Бул жактан шаарга барып келип иштегенде оңойбу? Бул жактан мен азыр бул жактын правасын алуу үчүн жанагы унааларды кантип колдонот, ошону үйрөнүп атам да. Анан экологияга аябай көп басым жасалган да, ошол экзамендечи. Айтат, эгер топ болуп, мисалы 10 адам болуп бир жака бара турган болсоңор, 10 адамыңар эки эле унаа колдонгула деген сунушту берет да. Себеби экологияга, мисалы 10-ңар тең 10 машина колдонуп алсаңар, экологияга зыян. Ушу Кыргызстанга керек болуп атат азыр. Мисалы, бул Сингапурда дагы бар. Эгерде шаардын борборуна жалгыз эле өзүң бир машина айдап кирип алсаң, штраф салат да. Ичинде адам толо болсо башка кеп. Ооба. Ошентип отуруп, анан абада булганат экен, жолдо тыгын пайда болот экен, көптөгөн бир социалдык проблемалар, жол кырсыктары дегендейчи. Бул аябай маанилүү нерсе экен. Анан экинчи маселе, экологияга кошкон өтө чоң салымы Германиянын бүт жагына иштей турган билети болот да, бирөө эле. Deutsche Bahn, Deutsche Ticket деп коет. Ошону ай сайын мисалы студенттерге 30 евродан, жөнөкөй ишчилерге 60 евродан. Бирок Германияны аралап жүрсөңүз болот да, ошол эле билет. Поезд менен дагы. Поезд менен. Автобус менен дагы. Автобус менен, трамвай менен дагы. Бүт бардыгына. Айтат да, машинаңды колдонбо, айлык эле 60 евро төлөп кой, каалаган жагыңа бара бер дейт да. Бирок бул жакта коомдук транспорт жакшы өнүккөн да. Ооба. Ар бир жерге бара аласың, туурабы? Ошол жагы өтө сонун да. Бизде ошондой система киргизсе деле болот, бирок коомдук транспорттун деңгээли кандай? Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Мына мисалы бактарын кандай таза карайт, кандай тыккан карашат.
бутаганын бутаган, иреттүү. Анан короолор жок экен бизге окшопчу. Азыр эми бизде көп акча заборго кетип атат, шаардын көркүмдү кетирип атат. Балким ушундай жашыл бир живой изгород деп коебу. Чөп менен, дарак менен тосо турган болсок кандай сонун болот эле деп ойлоп коем. Анан мына шаардын көрүнүшү. Биз азыр четине келип калдык. Ушундай эле шаар экен, караңыз. Жөп-жөнөкөй, тып-тынч. Анан мына дыйканчылыгына эмнеге ыраазы болдум? Бир дагы мал жок. Бизде азыр дыйканчылык кылгандан коркосуң. Эмне себептен дегенде, эгер тоспой турган болсоң, уй аралап кетет, кой аралап кетет. Чын айтканда, дыйкандын дыйканчылыкка киргени үчүн анча деле жаза жок да. Бирок ачуу менен ошол малды бир башкача өлтүрүп койсо, катуу жооп берип калат. Ошон үчүн дыйканчылыкты өнүктүрүш үчүн, туризмди өнүктүрүш үчүн ушул малды контролдош керек же бир билбейм, бир башка жолун таппасак болбойт го деп ойлоп атам да. Мынакей шаарды көрсөтсөңүздөр болот. Шаарга да келип калдык. Ушул жакта жашайт экенсиң да, жигит. Ушул жакта жашайм. Жол өзүнчө бир сыр, Ооба. Жана азыркы учурда жана пробка болуп, тыгын болуп атпайбы? Келгенде, Германияга келгенде ушу могу жол чырактын жанындагы асфальттар мындай кыркылган да, төрт бурчтук кылыпчы. Кыркылып туруп, ошол жерлер мен бүт бардык жагын карап чыктым. Неге мындай депчи? Көрсө, булар кыркып туруп, ошол асфальттын түйүнө сигнал коюп коет экен да. Мисалы, машина келип турабыз, могу жерге турду. Мына, могу жерде мына төрт бурчтук эмеси турат да. Бүт жолдордо бар. Мына мондай кыркылган. Мерге машина келип турабы? Келип турганда могу жашыл күйөт. Автомат түрдө? Машина келбесе, мына жеңил да. Келбесе, анда кызыл күйүп тура берет да. Ошо пробкага каршы ойлонгон бир, тыгынга каршы ойлонгон бир жол турбайбы? Мынакей бизде деле ушундай айылдар курулса экен деп тилек кылып атам. Анткени тынч десең тынч, кооз десең кооз. Могу жерде сигнал бар. Кээде мисалы жашыл күйүп анан элдер жок болсо деле көк күйүп кала берет го элдердикичи. Могу жерде мына. Же болбосо мону басабыз. Мындай бассаңыз кызыл күйөт. Азыр бияктагыларга сигнал берет. Бияктагылар турат, биз өтөбүз да. Эгер эч ким жок болсо, анда болду. Бияк өтө берет да, эң башкысы. Биякта машиналар бар. Мына бизге жанды. Жанды. Эми сен бул жака келгенде немистерден эмнени үйрөндүң? Негизги бизге мисалы кай жака барбай бирдеке үйрөнүшүбүз керек да. Эми баягы албетте мактаналы, даңктаналы улуу элбиз. Манас атабыз. Биз тиякты чапканбыз, улуу держава курганбыз деп. Бирок азыр үйрөнө турган заманбы деп эсептейм. Ошого сен биринчи 3 нерсени айтып берчи, эмнени үйрөнсөк болот немистерден? Сен мына 3,5 жылдан бери жашап атырсың. Мен өзүм дагы үйрөнүп туруп, ошону өзүм да амал кылып атам да. Мына биринчиси бул убакытты өтө сыйлоо да. Мисалы мен жумушка барам да. Жарым саат эрте барам. Барып туруп, атайын ошол жерден жумуш жерибизде кофе бар, чай бар. Кофеден куюп, ичип, жумушка даярданып, анан жумушка кирем да. Ошондо мындай өзүмү да жакшы сезем. Эгер 5 мүнөт калып жумушка барсам, 5 мүнөт эрте. Кеч эмес, эрте барсам, ушунчалык шашылам да. Биринчиси убакыт. Убакыт ушундай эрте бара турган болсок, өзүбүздү дагы жакшы сезет экенбиз да, жанагы агай. Могу жолдордо кырсык болуп атпайбы? Ошолор бардыгы убакыттын негизинде эмес да. Мисалы, убакытты жакшы пландабаган үчүн шашкандан, шашып туруп, бирөө алдын кезе койсо, ошо менен урушуп кетет. Бул жака басабыз, бул жака. Бул жака басабыз. Бирөөсү алдын кесип кетсе, ушундай ошолордун баары убакыттан келип чыгат экен. Анан аябай чынчыл болушат булар. Бир абым айткандай, мусулманчылыктын бүт эмеси ушул жакта да. Сыпаттары. Сыпаттары. Өздөрү мусулман болбосо да, бирок ошол сыпаттарды алдашпайт, чынчыл болот. Не болсо болсун, бул жактан дагы бассак болот. Не болсо болсун, чын сүйлөйм. Ушул. Анан экинчиси билим берүү тармагы. Өтө эркин өнүккөн да. Жанагындай сыртка чыгып келейинчи деп деле мындай бизде сурап эме кылабыз, эми ал жагы деле жакшы болсо керек, бирок эркин сезип калдым да. Биякта мисалы отурасың, жазасың, бирок акырында ошол экзамендерди тапшырганда, эгер жакшы окуган болсоң, ошолорду жакшы тапшырасың. Бирок
андай болбосо жок дегендей да. Мгм. Ошол билим берүү тармагы аябай жакшы. Убакыт Чынчылдыгы. чынчылдыгы. База муну эмне үчүн ар бир байкап атам, жолдун четинде ушундай атайын темелер орнотулуп турду. Мунун сыры эмнеде? Мисалы мындай карап көрсөңүз, мына могу жол мындай кылып туруп, бир аз мындай Жантайып турат, жантайып турат да, бияка каршычы. Мм. Бияктан жамгыр жааганда, Мм. мына могу жактан суулар сүрүлүп келип туруп, могу жака түшүп кетет да. Жана бизде тротуарлар суу каптап кетет го. Андай жок да. Мына могу жерлерден суу ушака түшөт. Мына ушундай тиги жакта дагы бар катарынан. Көп жамгыр жааганда суу каптап кетпейт да. Монун түйүнөн агып кетет. Уурулук тиги бу деген маселелер бар биякта? Жок. Эми жок деп деле айта албайбыз. Мисалы мен өткөндө 500 евролук велосипедимди урдаттым да. Култап койгон болчумун биякта. Ошол жерден урдаттым. Эми немистерге жан тартыш эмес, бирок муну чыныгы мындай немис кылбайт. Мигранттар, Ошол жактары. Мына карасаңыз, айнектерде жерде тор жок экен. Мына карасаңыз, тор. Биз эми негизинен тор кылып коет эмеспизби? Темир мененчи. Же болбосо бияктан аттап өтсөң деле оңойлуу болот. Айнектер ачык эле турат, ошону ыламсырап атпаймынбы? Эмне үчүн булар уурлук жокпу, кыжылачылык жокпу деген маселечи? Бизде жок дегенде биринчи кабатта айнектерди ушу чопкуттап коймок да. Макай бул жакта мисалы иши жок болсо бир адам, акчасы жок болсо атайын мамлекет буга акча төлөп берет да, иш тапканча. Анан иш таап алганга чейин семинарларды өткөрөт буларгачы. Иши жок адамдарга. Ошентип иш таап беришине аябай жардам берет. Бирок иш тапканга чейинки убакытта мамлекет төлөп берип турат да. Эми соңку бир суроомду бергим келип атат. Эми болсун, мага жакшы кабар айттың. Наристе күтүп атсаңар, Алла Таала келинибиз аман эсен көз жарып алсын, кыргыз үчүн деп атат эмеспи? Иншалла. Эми мисалы ушакта төрөгөнү жакшыбы же Кыргызстанга барып төрөгөнү жакшыбы? Мисалы шарттар жагынан айтып берсең кандай? Ушул айырмачылыктарын байкап атасың. Мисалы бул жактан документтик иштер өтө көп. Адамды чындыгында чарчатат. Бирок бере турган нерсеси дагы бизге мисалы аябай жакшы. Мисалы мен азыр иштеп атам. Эгер менин аялым төрөй турган болсо, жарым жыл, бир жыл, же болбосо бир айга чейин мен дагы декрет ала алам да. Мисалы биз ушундай пландадык, август айын мен бир айга декрет алайын деп атам да мен да. Аялыма жардамдашып, ушундай кылган. Анан биз азыр документтердин баарын тапшырдык. Аял кишиге мисалы төрөгөндөн кийин эле 2-3 күндөн кийин чык дебейт да бул жакта. Канча кааласаң ошончо калып жат дейт. Анан ага чейинки курстар бар мисалы. Көз жарганга чейинки курстар бар. Алардын баары акысыз. Ошол анан балдарга мисалы жөлөк пулдары берет. Мисалы азыр мен башка өлкөнүн жараны болсоң дагы. Башка өлкөнүн жараны болсоң да. Мисалы азыр мен бир ай иштебейм да, үйдө калам. Бирок айлыгымдын 65%-ын мен алам да. Декретте? Декретте. Эми декрет десе эле биз баягы аялдарды ойлойт экенбиз да. Чынчына келгенде бул жаш баланы татып тарбиялап өстүргөнгө, бакканга шарт түзүп берүү экен да. Бул жакта баскетбол ойной турган жер бар экен. Айтор, рахмат, бүгүн келдик. Мен атайын эми эл тааны, жер тааны дейт. Келдирим менен кичине аралап, атайын шаарды көргүм келди. Эртеге саар менен дагы баскым келип атат. Эми бул Германиядан алып берүү издебизби, жасаган биринчи программабыз болсун. Максат эле ушул. Элибиз журтубузга бир кабар болсо, балким үйрөнө турган, таасине турган жагдайлар бар. Иши кылып, Германия деген Германия, дүйнөдөгү эң чоң державалардын бири. Булардын ооматын Кыргызстанга да берсин Алла Таала, бирок ал үчүн өзүбүз көрүшүбүз керек. Кудай колдосун, коргосун, жолубуз ачылсын, бар бололу, бир бололу. Ассаламу алейкум.